Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта трансферлер тууралуу сөз кылабыз. Сарыөзөн командасы акырындап күчтөнүп жатат. Буга чейин Султан Русланов командага кошулуп, 7 номерди алганын айтып өткөнбүз. Чүй облусунун командасына дагы кайсы оюнчулар келди? Алдыда сөз кылабыз. Алгач жетекчилик тууралуу айта кетели. Сарыөзөндүн жетекчиси Манас Дөөлөталиев, ал эми машыктыруучулук кызматты Белек Букаев аткарат. Буга чейин Көк Бөрү школаны машыктырган Белек мырза быйыл Көк Бөрү федерациясынын мыкты агайы деген сыйлыкты алган. 1 жылдык тынуудан кийин Сарыөзөнгө Кубаныч Султан уулу келди. Жекеме-жекенин чебери Кубантай 2023 жылы достукта ойноп, команда менен бирге 9 майда чемпион болгон. Ал эми жылдын аягында жекеме-жеке боюнча республикалык мелдеште дагы 1 орунду алган. Бонус. Бул супер фишка. Байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. Бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Кубаныч 1992 жылы 28 октябрда Чүй облусунун Жайыл районунун Суусамыр айылында туулган. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 2 жолку чемпиону. Кудай буйрса, Сарыөзөн Чүйдү күчтөгөнгө келди. Куба. Канат байке, Белек байкеге. Ассаламу алейкум. Чоң рахмат. Белек байкенин салымы көп. Эми Кудай буйрса, Куба. Элеңе күч кетпесин, эми аман болуп. Чүйдүн намысын коргогон. Мыкты жигиттерден болгон. Кубантай келди, Кудай буйрса чечилди жамат. Всё, мындан кийин намыз үчүн дейт, Сарыөзөн үчүн до конца дейт. Болду. Белек байке. Дагы рахмат. Куба рахматынан. Дагы бир достуктун оюнчусу Таши Майлыбашов эми Сарыөзөн командасында ойнойт. Өлкөнүн эң мыкты коргоочуларынын бири болгон Ташы 2023 жылы бир дагы командада ойногону жок. Достук жетекчилиги менен пикир келишпестиги бар экени дагы айтылган. Ташы 1990 жылы 25 октябрда Ош облусунун Кара-Кулжа районунун Ыйык Тала айылында туулган. Достук командасында ойноп, жылдызы жанган. Коргоочу болгонуна карабастан, финалдык оюндарда дагы жеңиштик салым салган учурлары болгон. Андан кийин Алатоо командасында ойноп, капитандык кылган. Ал Айшер Ой сыяктуу чоң аттар менен ойун алып барып келген. Ташы Майлыбашовдон тышкары дагы 2 коргоочу командага келишти. Алар Алын Назаров менен Рустам Малашенко. Алын Назаров өз учурунда Алатоо командасында ойногон. Акыркы жылдары дал ушул Сарыөзөндүн намысын коргоп келет. Былтыр байрак аттуу аргамак менен ойун алып барган. Рустам Малашенко болсо буга чейин Чүйдүн командаларында гана ойногон. Дагы бир жекеме-жеке чебери Эржан Турунбаев дагы Сарыөзөнгө кайтып келди. 2023 жылы Эржан Талас облусунун Ийгилик Кара Бура командасы үчүн oyun көрсөткөн. Жекеме-жекеде ойной алган универсал улакчы Нурдин Болотбеков дагы Сарыөзөндө калды. Көкжал командасында ойноп жылдызы жанган улакчы Алатау клубунда 1 сезон ойногонго жетишкен. Андан соң Нурдин кайрадан Чүйгө кайтып келген. 2023 жылдын эң мыкты жаш оюнчусу деген сыйлыкты жеңип алган Исхак Бекболот уулу дагы Сарыөзөндүн курамына кирди. 12 оюнчунун 8и белгилүү болду. Капитандыкты Рустам Тыналиев аткарат деген ойдомун. Сейитбек Анарбек уулу болсо 10 номерде ойнойбу деген божомол бар. Эгерде ден соолугу бекем болсо. Сиздердин оюңуздарча дагы кайсы оюнчулар Сарыөзөнгө келет деп ойлойсуздар? Жана эң негизги суроо: Сарыөзөн быйыл чемпион боло алабы? Ой пикир калтырыңыздар.